Күнөөлөрдү жок кыла турган истигфарларды айтыңызчы. Окуюн, күнөөлөр жок болсун, сураныч сизден. Мен истигфар эң кыскасы астагфируллаха ва атубу илейх. Мынакей туган. Астагфируллаха ва атубу илейх. Эң кыска. Я Алла, мен сенен кечирим сурайм жана тооба кылам. Же болбосо роббигфирли ва туб алейя. Өтө кыска болот. Буну 100 жолу жөн айтып койсоңуз болот, тез элечи. Истигфардын түрлөрү көп. Астагфируллахаллади ла иляха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илейх. Мындай деле кылсаңыз болот астагфир. Же болбосо сеййидул истигфар, истигфарлардын эң мырзасы, король. Андай дагы бар. Аллахумма анта робби ла иляха илля анта халактани ва ана абдук ва ана ала ахдик ва ва'дик мастатa'ту а'уду бика мин шарри ма санa'ту абу лака би ни'матика алейя абу лака би дамби фагфирли фа иннаху ла ягфиру дунуба илля анта деген истигфар. Пайгамбар соны саар кеч окуйт. Бул истигфарлардын королу. Бирок аны истигфар кылганда эстегенде күнөөлөрдү эстеп туруп истигфар кылыш керек. Ошондо таасир этет. Алла Таалага айтыш керек. Аллага эки нерсе жагат. Алланы уллаган, айыбыңды, кемчилдигиңди, алсыздыгыңды, күнөөлөрүңдү айткан. Аны бендеге айтпайлы бар. Аллага айтыңыз.